Кыргызстан санарип тармагында өнүгүп, соңку жылдары чоң ийгиликтерге жетишти. Жолдорду, ооруканаларды, мектептерди куруп, калкты тейлөө кызматтарынын жаңы, заманбап түрлөрүн киргизүүдө. Санариптик өнүгүүнүн негизги жетишкендиктеринин бири маалыматтарды сактоо үчүн G-Cloud мамлекеттик платформасын түзүү болду. G-Cloud платформасы санарип өнүктүрүү министрлигинин Digital Kassa долбоорунун алкагында ишке ашырылып жатат. Бул долбоор Дүйнөлүк банктын көмөк көрсөтүүсү менен жүрүп, долбоордун алкагында булуттук инфраструктураны түзүү үчүн керек болгон сервердик жабдуулар жана программалар камсыз алынууда. Ошону менен бирге Койка Кореянын эл аралык уюмунун жардамы менен эл аралык стандарттарга шайкеш келген ушундай имарат даярданды. Бул демилге мамлекеттик маалыматтарды бир жерге топтоп, алардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Аны ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн тажрыйбалуу долбоорчулар, инженерлер, куруучулар жана санарип адистери биргеликте иш алып барышты. Имаратты оңдоо жана даярдоо иштери 2024 жылдын январь айында башталган. Бул ишти алып барууда заманбап талаптарга жооп берген жабдууларды киргизүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Жогорку деңгээлдеги жабдууларды орнотуу жана инновациялык чечимдерди колдонуу өлкөнүн санариптик өнүгүүсүнө бекем негиз түздү. Маалыматтардын коопсуздугу жана жеткиликтүүлүгү бүгүнкү күндө натыйжалуу башкаруунун негизги шарты болуп саналат. G-Cloud платформасы маалыматтарды борборлоштурууга, алардын коопсуздугун жогорулатууга жана мамлекеттик кызматтардын ишин тездетүүгө жардам берет. G-Cloud долбоорунун ишке кириши менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары санариптик ишмердүүлүктүн жаңы баскычына көтөрүлдү. Эми маалыматтар бир жерде коопсуз сакталат. G-Cloud'тун түзүлүшү менен жарандар жана мамлекеттик ишканалар маалыматка тез жана оңой жетет. Инфраструктурага кеткен чыгымдар жана иш-аракеттер азаят. G-Cloud платформасы аркылуу мамлекеттик кызматтар ар бир жараныбыз үчүн туруктуу, ыңгайлуу жана жеткиликтүү болот. G-Cloud кызматтарды тезирээк жеткилүү жана жарандар үчүн коопсуздук кылат. Бул бүткүл өлкө үчүн чоң кадам. Бул платформа эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен ишке ашырылды. Кыргыз Республикасы санариптик технологияларды өнүктүрүп, жарандар менен ишкерлер үчүн кызматтарды жакшыртууну максат кылат. Бул маалыматтардын көбөйүшүн билдирет. Койка Кыргызстандын санариптик өнүгүү жолундагы өнөктөшү болгонуна сыймыктанат. Биз мамлекеттик кызматтарды жакшыртууга салым кошуп, мындан ары да кызматташтыкты улантууга жана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн колдоого даярбыз. Министрликтин иштин жүрүшүнө күбө болуш үчүн жан дили менен берилгендигин баалайбыз. Алар бардык кыйынчылыктардан жана чектөөлөрдөн өтүп аягына чейин чыгышты. Мен муну менен биринчи кезекте өкмөттү, экинчиден салым кошкон уюмдарды жана өнөктөштөрдү куттуктайм. Бул чындап эле жарандар үчүн, ошондой эле өлкөдөгү трансформациянын жана санариптик стратегиянын кийинки этабы үчүн трансформациялык демилге болот деп айткым келет. G-Cloud бул жөн гана жаңы технология эмес, бул санариптик Кыргызстанга карай жол. G-Cloud санариптүү келечекке ишенимдүү кадам.